штрафтарды бир аз азайтпасак болбойт. Бекеринде өзүңөр камалып кетесиңер. Эгерде ал знаги жок таксовать этсе, анда ал штрафка түшөт туурабы? Ооба. Гаилер круглосуточно туруп, ошондон акча чогултуп атат. Элден арасылык күч болуп атат. Камеранын белгиси жок. Камера турат, бирок камера деген белги жок. Иштеп атат, карап атабыз деген жоопторду токтотсоңуздар. Жылдап карайсыңар. Бул маселелер оперативдүү түрдө тез чечиле турган маселелер. Менин суроом МВДнын өкүлүнө бул мыйзам туура колдош керек. Мындай деген общий принцип бар. Закон, улучшающий положение, имеет обратную силу депчи. Бул мыйзам көп жарандардын баягы положениясын оңдоп атат да. Азыр жалпы жонунан ушул жалпы штрафтын 43% гана төлөнүптүр. Ал эми 66% адамдар штрафты төлөй элек экен. Эми акчасы жок, ар кандай шарттар менен. Жалпы ушул 186 миллион сом штраф төлөнүптүр да. Азыр эми ушул мыйзам күчүнө кирсе, штраф төлөй электерге жаңы эреже иштейт да, туура ошого кандай дейсиз? Шал үчүн штраф төлөй элек адамдар бар. Ошолор азыр бул мыйзам кирип калса, ушул жеңилдиктер менен төлөйбү же эски штрафты төлөгүлө деп кыйнай бересиңерби? Бул закон күчүнө кирип калса, ал ошо күчүнө кирген күндөн баштап иштелет. Ошо күчүнө кирген күндөн баштап жазылган бузуулар протоколдоруна колдонот да. А мурункулар боюнча, ал боюнча уже токтомдор чыгып калган да. Токтомдор чыгып калган, токтомду кайта буза албайбыз. Андай эмес, мен айтып атпаймынбы? Общий принцип бар, аны эч ким буза албайт. Эгерде сотко берсе, баары сотко берсе, утуп алат силерди. Ошондуктан эмитен эле ошол эрежеңерди тактап алгыла. Кылмыш кодексинде, баардык кодекстерде эгерде жаңы мыйзамдар адамдардын укугун мындай кызыкчылыгына жооп берсе, арткы иштейт деген жери бар. Адамдын укугу сакталсын деп. Анан баардык уголовный кодексте, баардык принциптерде ошол иштеп келип эле анан кийин силерге келгенде иштебей калабы. Ошондуктан ошол жагындагы өзүңөрчө бир жыйналыш өткөрүп, мына зам министр отурат. Же болбосо ажиотаж болуп, көп адамдар сотко берет, гарантия берем утуп алат. А эмитен эрежени аныктап койгула. Ушул жаңы мыйзам, ошондуктан эртерээк кабыл алып, эртерээк кол коюп, бул мыйзамды күчүнө киргизели. Элдерге мындай жеңилдикти берели. Анан жана төлөй электер болсо, жаңы менен төлөсүн болду. Жарайт, түшүндүм. Алмабек Насырканович, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Биз баягы межарал тиги мамлекет органдарынын аралык комиссия бар, ошо алкагында биз ошону иштелип бир карап чыгалы. Туура, анткени азыркы кодекстер күчүнө кирсе, миңдеген жарандардын жеңилдиги алып атпайбы? Азыр жанагы соразмерности өзүңүз айтпадыңызбы? Кичинекей бир нарушение үчүн көп акча төлөп атат. Ошондуктан ошол эгерде жеңилдик берсе, сразу иштетиш керек. Айтсаңыз, мына айыппулду төлөөдө айдоочуларга бир мындай ыңгайлуу шарттар бар. Мисалы, колуна кагаз кармабай эле, бизде азыр смартфондорго приложениялар чыкканбы, жана тиркемелер. Айыппулду мисалы ошо баратып эле келсе 50% дароо төлөп. Мына мен жакында Москвада болдум. Ошол айыппулду дароо келет телефонго СМС. Ошол жерден эле тиркеме бар атайын. Ошол жерге төлөп коет дароо эле, мисалы 50% жеңилдик алат. Бизде ушундай барбы, же сөзсүз ар бир үйлөргө барып кагаздарды көтөрүп, алар Кыргыз поштага келип, же жанагы эмелерге барабы, терминалдарга? Айыппулду көрбөй эле өзүндөн жана штраф кежиден карап туруп көрүп эле сразу төлөп койсо болот. Ошол жерден эле? Төлөп койсо болот. Электрондук кошелек менен. Ошону элге көбүрөөк жеткириш керек да. Көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңөр жакшы болот. Анан мындан бир канча жыл мурун ОРТ системасы жана билим берүү тармагына киргенде элдер бул эми бизге жат көрүнүш деп сындашкан. Бирок ошону менен жанагы ректорлорго чоңдор телефон чалмай токтогон. Канча бала алсаң, ошого жараша окууга өтөсүң. Бул дагы ошого алып келет. Кийин ГАИге телефон чалып кой, менин тууганым эле деген нерсе токтойт. Сен чоңсуңбу, жөнөкөй иштейсиңби, дыйкансыңбы, сатуучусуңбу, айырмасы жок. Баары штраф төлөй турган болот. Анан мына авариялардын саны, кырсыктардын саны азайганы жакшы болду. Кайгылуу кызматы чынын айтканда эми жанагы көрсөткүчтөрү жакшырды да, бир топ ошол жагы жакшы. Анан бирок азыр депутаттардын демилгеси туура деп ойлойм. Анткени мына өкмөттүн демилгеси деле штрафтарды бир аз азайтпасак болбойт. Анткени бизде эл жумушу жок, айлыгы аз. Ошого жараша азайтыш керек, бирок ошол эле убакта силер жоопкерчилик маселесин түшүндүрүш керек. Штрафтар азайыптыр деп элдин баары кайрадан жанагындай ыкмага өтпөш керек да, биз буза берсек жараша берет экен деп. Мыйзам кабыл алынары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тескерисинче жоопкерчилик күчөйт, камералар көбөйөт, коопсуздук шаарды дагы биз күчтөндүрөбүз
деген аракетти кылыш керек. Дастан Далбаевич айткандай, штраф азайды, эми буза берсек жарашат деген болбош керек да. Жоопкерчилик менен кошо мына штрафтар азайганына жараша. Менин оюм ушундай. Рахмат. Рахмат. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, жаштап карап дыкаттык менен карап койсоңор, бекеринде өзүңөр камалып кетесиңер. Анткени эки норма бири-бирин кайталап калып атат. За одно и то же нарушение нельзя два вида наказания давать. Экөөнү тең бере тургандай болуп калды. Эртең силердин инспекторуңар чара колдонгондо башка прокуратура иш козгоп, же каржы полиция башка иш козгоп, милиция сотрудниктериңер отурат. Анан ар бир чара колдонуу соразмерный болуш керек. Эгерде 20 миңге кармаса, ал ощутимый болуш керек. Анан ВОЗ боюнча маселени. Мына экинчи окууда келгенде кеңири талкуулайбыз, бирок сиздер да жакшылап карап, демилгечилер менен тактап экинчи окууга алып келиңиздер. Мындай түрдө барса, бул чики мыйзам болуп калат. Эртең иштебей турган мыйзам болуп калат. Рахмат. Рахмат. Алмазбек Кыдырмаевич, айтып кетсеңиз, кече өкмөттөн бир токтом чыкты да, эки дагы кошумча знактар чыкты деп. Бул эмне болгон знак? Жол эрежеси боюнча. Эрежелерге кол коюлду. Ал деген биринчиси болсо, ал деген жанакы начинающий водитель деген, жаңы башталган деген водитель, ал деген сары түстө, ичинде илет белгиси менен, анан деген экинчиси болсо таксомотор деген. Буларга деген бирок булар өз ыктыяры менен коет да, бул обязательный белги эмес, өз ыктыяры менен автоунаага айдоочулар кое алат да. Таксомотор өз ыктыяры мененби? Ооба, алда өз ыктыяры менен, анан жанакы начинающий водитель өз ыктыяры менен коюшат. Такси өтөткендер ар ким өзүнүн ыктыяры менен коет жана знакты. Ооба, кое алышат. Аны койбой такси өтөткендерчи? Анын койгонда мында Дасан Ашбекович, бул такси деген бизде нелицензированный вид болгондон кийин буларга биз деген койдура албайбыз, атайын койгула деп. Ошону эми элге мындай маалымат берип иштешиңиздер керек да. Жарайт. Бул боюнча да катуу суроо талаптар болуп атат. Кандай болот бул деп. Эгерде такси өтөткөн киши ал патент алыш керек. Ал такси өтүп патент алгандан кийин жана знакты койгонго укугу бар. Эгерде ал знаги жок такси өтөтсө, анда ал штрафка түшөт, туурабы? Ооба. Мына ошондо түшүндүргүлө. Азыр социалдык суроо талаптар катуу күчөп атат ушул боюнча. Сиздер бир аз информациядан артта калып атасыздар. Чыгып бериңиздер, пресс-конференцияны бериңиздер, түшүндүрүп. Жарайт. Мисалдарды келтириңиздер. Шаарда көп жерлерде 3 баласы болсо, перекресттен кийин да 3 баласы бар, бирок силер ошол стрелканы только направо деп коюп атасыңар да, анан өткөндөн кийин гаилер круглосуточно туруп ошондон акча чогултуп атат. Элдин арасы күч болуп атат. Мен бир пример катары айтайын, мына Киевский Лагвненкада. Киевский менен келсеңиз, сиз только Лагвненкага бурулуш керек, а прямо кетсе ошондой маселе пайда болуп атат. Эмне үчүн стрелкага дополнительно прямо и направо деп коюп койсо болбойт. Шуну бир карап койсоңуз, рахмат. Жарайт, эске алабыз. Үчүнчү микрофон. Дастан Арсбекович, кечиресиз, мен да жетишпей калдым. Анан баягы камералардын түйүндө ар бир камера, мисалы үчүн шаарда дагы 40 менен ылдамдыкта жүрө турган жер бар, 60 менен жүрө турган жер бар. Бирок ошол камералардын түйүндө белгилерде жазылган эмес. Бул жерден мына 40 менен өтөсүң, же болбосо 60 менен өтөсүң депчи, белгисиз да. Ошондой эле суу самырда дагы ошондой. 90 барып туруп эле сразу 60ка түшүп кетет. 90дон 70ке түшүрүп, 80ге в смысле 60ка түшүрсө болбойбу? 90дон кийин эле сразу 60 белгилер коюлуп калган да. А кээ бир жерде кайрадан ош жактан келип атканда камеранын белгиси жок. Камера турат, бирок камера деген белги жок. Ошол эле ошонун түйүндө жазылган эмес, канча менен өтүш керек экен. Ошону карап койсоңуздар. Рахмат, сунуштарды эске алыңыздар. Сиздер айтыңыздарчы, бул азыркы мына жол эрежеси боюнча жанагы 40, 60, 80, 110 деген сиздердин полномочияда бул, сиздер жогорулатып оңдойсуздарбы же транспорттун инспекциябы? Бул деген жол эрежеси менен бекилет, өкмөттүн токтому менен бекилет. Өктөм токтом, бирок сиздер тиеше барбы? Биз деген биз көзөмөл Инициатива кыла аласыздарбы? Биз көзөмөл кылабыз ошону. Сиздер боюнча аракет кылбайсыздар. Мына кээ бир жерде атайла пробка пайда кылып атасыздар. Трассаларда 40. Азыркы жаңы техника жөө адам баскандай ылдамдыкта. 1 чакырымда пробканы өзүңүздөр түзүп атасыздар да. 40-ты 60-ка көтөрүү, 60-ка 80 дегенде буну качан карайсыздар? Биз аны карап атабыз. Трассаларда бизде 90. Негизи Жөн мен 40-тарды айтам көбүнчө. 40.
трассада мектептин жаны мейли эми жөнөкөй трассада 40-ты коюп алгансыңар, ар бир машинаны текшерип атасыңар. 40 деген алдаyan стационарный 40 деген алдаyan жана стационарный посттордун жанында эле. Жок, мен айтканды түшүндүңүзбү? Стационар пост деген да жок, аны жөн коюп алгансыздар. Караңыздар ушу жөнүндө. Жарайт, түшүнөм. Анан дагы бир маселе жогорку кеңештен сунуш болгон. Андан өкмөттүн токтому да чыккан болуш керек. Жана паспортторду берүү каттоо, анан айдоочу күбөлүктөргө берүү боюнча бул жана каттоо кызматынан МВДга өтүү боюнча. Бул боюнча эмне иш-чара жүрүп атат? Өкмөткө тиешелүү суроо. Өкмөт жооп бере аласызбы бул боюнча? Бул маселе боюнча өкмөт азыр иштеп атат. Албетте сиз жаңы келдиңиз го, ошо иштеп атат, карап атабыз деген жоопторду токтотсоңуздар. Жылдап карайсыңар, бул маселелер оперативдүү түрдө тез чечиле турган маселелер. Мына азыр жол эрежеси боюнча штрафты чүрүп атасыздар. Ошого негизги тиешелүү ушул знактар жанагы скорость боюнча. Муну башкы чечим кабыл алыш керек. Рахмат.